Сүйүү маселесин урматтуу мекендешим, сүйүү 3 түрдүү болот экен. Биз ойлоп жаткан дүйнөдөгү бардык сүйүүлөр 3кө бөлүнөт экен. Биринчиси кандай? Биринчиси урматтуу мекендешим, шарттуу сүйүү. Ортого бир шарт коюлат. Машина алып берсең турмушка чыгам. Мынча калым берсең, махыр берсең, анан турмушка чыгам. Же жигит кызга карап, атаң ушундай жерде иштейт экен, мага жардам берсин, анан үйлөнөм. Ар кандай сөздөр, маселелер коюлат. Булар шарттуу экен, ортого бир шарт коюлат да. Шарттуу сүйүү дейт муну. Экинчиси сүйүү. Экинчи сүйүү кандай сүйүү? Себептүү сүйүү. Бир себеп аркылуу сени сүйөт да. Мисалы, мен акылдуу болсом, сени акылың үчүн сүйөт. Эмнеге мени сүйөсүң? Эмнеге мени жакшы көрөсүң десе, сен акылдуусуң, сен даанышмансың, сен көптү көргөнсүң, сен көптү көрө аласың, же келечегиң жаркын. Айтор сага байланыштуу бир себептүү сүйүү да. Экинчи себептүү сүйүү экен. Ал эми үчүнчүсү бул чыныгы махаббат, урматтуу мекендешим. Ортого эч нерсе коюлбайт. Эч кандай максат коюлбайт. Пайгамбарыбыздын сүйүүсү жубайы менен. Кандай сүйүү эле? Али радиаллаху анхунун Фатима энебиз менен кандай сүйүүсү болгон? Мен Лейли Мажнун башка деп аткан жерим жок. Чыныгы сүйүү да, урматтуу мекендешим. Мисалы, кээ бир неге кыздар байлыкка кызыгат, башкага кызыгат дей бересиң. Мисалы, сен агасысың, бир карындашың бар, агасысың да, акасысың мындайча айтканда. Карындашыңды сонун жашоодо жашашын каалайсың. Күйөө балаң сонун машинада жүргөндү, сонун үйдө жашаганды каалайсың. Кордолушун каалабайсың. Карындашың дагы ойлонот да. Мен бирөөгө турмушка чыгат экенмин, ал жигиттин бутунан баштап учуна чейин карап, бүгүнкү абалын, эртең күнүн көргөнгө аракет кылат. Себеби андан бала төрөйт ал. Эртең ушу балдарымды багат. Балдарымдын атасы болот. Мага кошуп балдарымды бүт чоңойтот, тарбиялайт. Менин өмүрлүк жолдошум болууга татыктуу, ар тараптуу ойлонуп көрөт ал дагы. Анан биз ойлоп, кээ бир эркектер ойлонот, акчага кызыгат, байлыкка кызыгат. Жок, ал жаркын келечекке кызыгат. Сенин жаркын келечегиңди көргөнгө аракет кылат. Ошол жаркын келечегиңди чогулткөнгө аракет кылат. Кыздар көбүнчө эркектердин жаркын келечегине кызыгат, ошого аракет кылат. Ошо менен чогуу болгусу келет. Ийгиликке жеткен эркектерге. Ал эми эркектерчи? Эркектер эмнеге кызыгат? Кыз баланын келечегине эмес, кыз баланын жаркын өтмүшүнө кызыгат. Өтмүшү кандай? Ага өтмүш кызык. Ким менен жүрүп кеткени, ким менен ойноп кеткени, ким менен не кылып кеткени, ушул маселелерди ойлонот. Себеби кызганыч сезим биринчи орунда турат да мында. Кыздар жаркын келечекке, ал эми жигиттер жаркын кыздардын өтмүшүнө кызыгат. Ошондой экен, кыздар өтмүшүңөрдү таза кармагыла. Жигиттер өтмүшүңөрдү да, келечегиңерди дагы жаркыратып койгула. Ооба, тестостерон деген бар, гормон, башка кыздарга кызыгуу деген болот, башка деген болот. Ошол энергия күчтүү, туура нерсеге өзүңдүн бир өнөрүң бар, мисалы үчүн сварка кылганды билесиң, ошого иштет. Ар тараптуу нерселерди ойлоп тап. Мисалы үчүн сонун сүрөт чийесиң, кантип сүрөттөрдү, кантип ошол энергияңды сүрөткө багышта, кыздарга эмес. Эң күчтүү күч негизи, мисалы, эркек кыз бала дегенде бардык нерсеге даяр болуп калат да. Бирок ошол күчтү туура жерге колдонсо, бул бардык тешилбеген таштарды дагы тешип салат. Тешилбеген бетондорду дагы тешип салат. Эркек иштеги күч эч кимде жок. Аракет кылса көп нерсеге жетет. Албетте, аял киши кыйынчылыктан качканга аракет кылат. Кыйынчылыктан мээрим көргөндү каалайт. Бир коргоодо болгонду каалайт. Анан кыйынчылыктан качкан жан аял киши болуп эсептелет. Ажиз дей беребиз. Бирок баласына бир зыян берип көрсөң, анан билесиң кандай аждарга айланганын. Аял киши баласы деген учурда учар аждарга айланат, оозунан от дагы чыгат. Көрбөгөндү көрсөтөт. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, ар тараптуу ойлонойлу. Бардыгыбызга себепсиз, шартсыз чыныгы махаббат насип кылсын. Чыныгы махаббатта сүйүп, сүйүлгөн жандардан кылсын. Салам.